Салам алейкум туугандар. Мына бүгүн Белогорканын үстүндөгү шаркыратмага баратабыз. Биякта уже машиналар токтойт болду, дальше жүрбөйт. Мындай табличка болот. Мына көрүңүздөрбү? Эмне дейт? Ашуу төр кайрылышы дейт. Ушул жактан машиналар токтойт. Машиналар болду, токтойт, нары уже жүрбөйт. Туугандар. Ушул жактан тетиги шаркыратмага чейин базабыз. Биздин максатыбыз тетиги шаркыратма, көрдүңүздөрбү тигине? Туугандар. Ошо шаркыратманын түбүнө барабыз. Аяка чейин где-то болжолдо 1,5-2 километр. 1,5-2 километр. Мына болду, машиналарды ушул жака коесуңар, мыякта көрүнүппү? Бүт парковка. Болду. Мыяктагы парковка болду. Андан нары болду, пешком кетебиз, жөө. Монтип акырын түшүп кете беребиз туугандар. Ушундай жерге келгенде, мондай жол эки бөлүнөт, эки жаккачы. Мына бир жагы мондай өйдө кетет, тоо жак менен. Бир жагы мондай дарыянын жээги менен кетет. Анан ошо дарыянын жээги менен сол жак менен кеткени кичине безопасныйраак. Безопасныйраак да. Ушул жак менен кетиңиздер да, кичинекей балдар болсо, ушул жак менен кеткениңер оң. Себеби бияктан басканда жана анан мен видео чыгарып коем, кооптуу жерлер бар да, мындай аска, ылдый. Мындай кооптуу да, эми көрөсүздөр видеодон. Түшүнүңүздөр да. Тоо деген тоо туугандар. Басып баратканда абайлагыла. Балдар алдыга чуркап кетпесин. Себеби мондай көрдүңүздөрбү, кооптуу жерлер бар. Мондай кооптуу жерлер бар да. Эми бул маршрутта көп эмес да, кээрки жерлер ушундай. Мындай кичине кооптуураак да. Мондай подъем жакшы экен бияка. Тиги шаркыратмага бараткан жолдо жакшы мондай бадал, мондай кустарниктер көп экен. Монтип эки тоонун кокту менен кете берет экенсиң да. Бирок подъем жакшы экен да. Жай мондай өтө тик эмес да. Акырын. Мондай сонун көрүнүштөрдү, жаратылышты карап басып кете берет экенсиң да үйдө. Туугандар, караңыздарчы, кандай сонун шаркыратма. Тияктан тоодон түшүп келатат да. Асканын үстүнөн. Караңыздарчы, кандай сонун. Так, шаркыратмадан ылдый түшүп баратабыз. Туугандар, сөзсүз ооба баскыла монтип Кыргызстандын жаратылышын көрөлү, ден соолугубузду чыңдайлы. Анан ким тоого басып жүрсө эми билет. Аларга эскертүү да. Кайта басалы туугандар. Таркаталы да ушу. Ушинтип ден соолукту чыңдаса болот. Кыргызстаныбызды, мекенибизди көрсөк болот. Экинчиден, ким чыга элек болсо, биринчи чыгып атса, өзүнүн күчүн, өзүнүн ден соолугун ушул жака чыгып сынап көрсө болот да, байкапчы. Дароо, чоң, узак, оор маршруттарды тандап албай, ушу Белогоркадагы шаркыратмага чыкса жакшы экен да. Жарым сааттан 1 саатка чейин басуучу жол да, аз эле да бул. Анан маршрут жеңил. Маршрут жеңил туугандар. Так, дагы бир карап коелу болду.
Кете берели, жамгыр чөтө күчөп атат. Сонун туугандар, сунуштайм. Сунуштайм туугандар. Келиңиздер.